Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Көкбөрү жана Көкпар боюнча кураманын тизмеси жарыяланды. Казакстандын Астана шаарында 8-13 сентябрь күндөрү өтө турган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Көкбөрү жана Көкпар боюнча мелдештер өтөт. Анда Кыргызстандын атынан жалпы 24 улакчы өлкө намысын коргойт. Дене тарбия жана спорт департаменти Көкбөрү жана Көкпар боюнча улуттук курама команданын тизмесин жарыялады. Көкбөрү боюнча курамада Рустам Тыналиев, Дастан Русланов, Нурдин Болотбеков, Кыязбек Ниязов, Сейитбек Анарбек уулу, Арген Абдылдаев, Тойчубек Жыргалбек уулу, Нуржан Мелисбек уулу, Фархатбек Бейшекеев, Исхак Бекболот уулу, Бексултан Абдукалили уулу, Эржан Тургунбаев, Жолдошбек Орозбаев машык туруучусу бар. Көкпар боюнча курама Жолдошбек Орозбаев, Эрлан Төлөбеков, Дастан Сагынбек уулу, Кушчубай Илич уулу, Манас Ниязов, Өмүрбек Эсен уулу, Эмирлан Жеңишбеков, Кубанычбек Султан уулу, Ильяз Исаков, Майрамбек Рыспеков, Эрсултан Айдаркан уулу, Рыскелди Анатаев, Каныбек Кубатов машык туруучу. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Ош шаарындагы Борбордук стадиондун оюн талаасы жаңыланууда. Ош шаарындагы Акматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондун оюн талаасын алмаштыруу жана Алай футболдук клубунун машыгуу аянтчасын куруу иштери кызуу жүрүүдө. Сузакта криминал менен байланышта делип айылдык кеңештин экс-депутаты кармалды. Сузак районундагы айылдык кеңештин мурдагы депутаты криминалдык идеологиядан баш тартты. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык атайын кызмат 40 жаштагы УША аттуу жаранга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Буга чейин социалдык тармактарда эл өкүлүнүн Салим Байбача кайманаты бар Өзбек Крим авторитети Салим Бай Абдубалиев менен түшкөн сүрөтү тараган. 2023 жылдын декабрында УША жер тилкелери менен алдамчылыкка катыштыгы бар экендигинин далилин жок кылуу максатында Сузак айыл өкмөтүнүн имаратын атайла өрттөп жибергендиги үчүн 100 000 сом айыпка жыгылган. Ошол эле учурда айыпталуучу Сузак айыл өкмөтүнүн өрттөнгөн имаратын оңдоого бөлүнгөн 6 миллион сом зыяндын ордун толтуруп берген деп айтылат маалыматта. Дүйнө чемпионаты бүгүн Асан Жанышев алтын үчүн күрөшөт. Бүгүн 3-сентябрда грек-рим балбаны Асан Жанышев Испанияда өтүп жаткан 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы дүйнө чемпионатын алтын үчүн күрөшөт. Жанышев 87 кг салмакта күч сынашууда. Ал 2-сентябрда килемге чыгып, таймашты 1-8 финалдан баштаган. Ал биринчи беттешинде грузиялык Ачико Болковадзени 11-3 эсебинде, андан кийин чейрек финалда швециялык Хамза Сертканлини 7-3 эсебинде Ал эми жарым финалда румыниялык Патрик Горданды 8-0 менен жеңип, алтын үчүн күрөшө турган болгон. Эми финалдык беттеш бүгүн 3-сентябрда өтөт. Анда Жанышев азербайжандык Жожу Самадов менен күч сынашышат. Бүгүн Барскон Үч-Турфан Ак-Суу унаа жолунда бедел өткөрүү пункту ачылат. Бүгүн Барскон Үч-Турфан Ак-Суу унаа жолунда бедел өткөрүү пункту ачылат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, Барскон Үч-Турфан Ак-Суу унаа жолундагы бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун ачылышы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода жүгүртүүнү көбөйтүүгө мүмкүндүк түзөт. Учурда Барскон Үч-Турфан Ак-Суу унаа жолунун Карасай айылынан номер 6 чегара заставасына чейинки узундугу 58 чакырымга жеткен жолду оңдоо калыбына келтирүү иштери аяктоо алдында турат. Пландалган иштердин 95% аткарылды. Автоунаа жүрүү үчүн жолду ачуу иштери жүрүп, түтүктөр орнотулуп, көпүрөлөр монтаждалууда. Министрлик бедел өткөрмө пункту ачылышына карата Барскон Үч-Турфан Ак-Суу жолунун курулушуна салым кошкон жолчулардын эмгегин чоң экендигин белгиледи. Акылбек Жапаров өзү отурган өкмөт үйүн 2 министрликке өткөрүп берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Абдумомунов көчөсү 207 дарегинде жайгашкан президенттик администрациянын имаратын Тышкы иштер министрлиги менен экономика жана коммерция министрлигине
өткөрүп берди. Министрлер кабинети тараткан видеолордо өкмөт үйүн өткөрүп алуу учуру чагылдырылган. Анда Тышкы иштер министрлигинин башчысы Жээнбек Кулубаев менен экономика министри Данияр Амангелдиев имаратты кабыл алып, ыраазычылык билдирип жатканын көрүүгө болот. Бул имаратта жайгашкан президенттик администрация эми Борбор калаанын түштүк жагына курулган ынтымак-ордого 10 сентябрга чейин көчөрү айтылган. Анын ачылышы 30 августта болду. Кадамжай районунда дайынсыз болуп жаткан жаш келин изделүүдө. Кадамжай районунда дайынсыз болуп жаткан жаш келин изделүүдө. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кадамжай район Айырбаз айылынын тургуну 31 жаштагы тургуну милицияга айрылып, келинчеги 2006-жылы туулган Шарипжан кызы Хадича 1 сентябрь күнү саат 16:30 чамаларында үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген. Аталган факты Кадамжай милициясы маалыматтардын электрондук журналына катталып, багыттамалар жерлерге жөнөтүлүп, издөө иштери жүрүп жатат. Белгилери бою 160-165 см, орто дене түзүлүштө, чачы, кашы, көзү кара түстө, ак жүздүү. Кийген кийимдери башында жоолук, үстүндө ак түстөгү көйнөк жана жеңи кыска узун камзир, бутунда ак түстөгү бут кийим. Жогорку маалыматтын негизинде дайынсыз жоголгон Шарипжан кызы Хадичанын жүргөн жери боюнча кандайдыр бир маалымат болсо, Кадамжай милициясы кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнө төмөнкү телефондор аркылуу билдирип коюңуздарды суранат. Байланыш телефон 03655 502 29 0776 85 10 деп айтылат милициянын маалыматында. Şeriatımızda en көп targıp kılıngan nerse sadaka bergile deydi. Şol ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kabilet ölümdön saktayt degen peygamber hadisi var. Demek dayama sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeyt. Ölümü jakşı ahvalda bolot. 19 000 каражат kaldı mınakey eje. Al koyuңuz bul. Çok falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmedi. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла разы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун М-банкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар, ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көп түкүрсөкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу стеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Allah razı olsun. Yurttan bергендерге. Нени каалайт элеңиз азыр? Çok falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmedi. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд Эл үмүтү фондуна ишенген, биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ата алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Автобус менен жүргүлө транспорт министрине талапкер тыгын маселеси боюнча транспорт жана коммуникация министри милдетин аткарып жаткан Абсаттар Сыргабаев тыгын маселесин чечиш үчүн бишкектиктерге автобуста жүрүүнү сунуштады. Бүгүн Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинде анын талапкерлиги каралган. Депутат Гуля Кожокулова Борбор калаадагы тыгын маселесин кантип чечерине кызыккан. Сыргабаев мэрия менен бирге иш жүргүзүп жатканын белгилеген. Чогуу иштеп жатканыңарды билем, бирок сиздин өз көз карашыңыз барбы? Сиз деген чоң министрликти жетектегени турасыз да, даярдангансыз, негизги маселелердин билесиз деп наразы болду эле күлүм. Сыргабаев унаа көбөйүп жатканын айтып, жаңы шаар салуу керектигин айтты. Бирок депутат бул келечектин иши экенин, ал эми көйгөйдү бүгүн чечүү зарыл экенин белгилеген. Автобус менен жүргүлө деди аткамнер. Эске салсак, Абсаттар Сыргабаев 11-июлда Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулуп, транспорт жана коммуникациялар министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Жогорку Кеңеш каникулдан келип, анын талапкерлиги макулдашуу үчүн киргизилди.
Бишкекте 21 жаштагы жигит асынып алган, анын өлүмүнө шектелип 2 киши кармалды. Бишкекте өз жанын кыйган 21 жаштагы жигитти өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирген деп шектелип 2 адам кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук милициясынан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча 30 августта 102 кызматына Панфилов көчөсү номер 1А дарегиндеги жатакананын жуунуучу бөлмөсүндө 21 жаштагы АК аттуу жаран асынган абалда табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Жерде милиция кызматкерлери барган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 128 беренеси өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Бул ишке шектүү катары 25 жана 28 жаштагы жарандар кармалышты. Соттун чечими менен алар номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Кыргызстанда бир жумада 22,7 миң жол эреже бузуу аныкталды. Кыргызстанда 26 августтан 1 сентябрга чейин 22,769 жол эреже бузуу аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Ошондой эле жол эреже бузуу фактылары боюнча 1634 унаа айып куроосуна токтотулган. Бир жумада аныкталган жол эреже бузуулар: тийиштүү документтери жок унаа башкаруу 645, мас абалында унаа айдагандар 259, унаанын айнектери мыйзамсыз караңгылатуу 72, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 522, транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 3672, авто ээн баштык 13, ылдамдыкты ашырып айдоо 4881, жалган мамлекеттик номер тагып алгандар 3, башка жол эреже бузуу фактылары 12711. Адыл Акжол уулуна дагы бир кылмыш иши козголду. Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан блогер Адыл Акжол уулуна карата дагы бир кылмыш иши козголду. Бул тууралуу редакцияга башкармалыктан билдиришти. Маалым болгондой, 22-июлда УКМКнын түштүк аймагы боюнча башкармалыгына Ысык көл облусунун 1973-жылы туулган тургуну КЭ кайрылган. Арыздануучунун айтымында 8-июлда блогер Адыл Акжол уулу YouTube баракчасына жарыялаган видеону өчүрүү үчүн акча талап кылган. Бул факты катталып, Өзгөн райондук ички иштер башкы башкармалыгынын жана УКМК тергөө иштерин баштаган. Керектүү экспертизалар дайындалып, опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Учурда ички иштер башкармалыгы жана УКМК тергөө иштерин улантууда. Эсиңизерге салсак, Адыл Акжол уулу 2024-жылдын 5 августунда дагы бир кылмыш ишинин алкагында кармалган. Ал бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөө жана массалык башаламдыкка чакыруу, ошондой эле жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакыруу беренеси боюнча айыпталып камакка алынган. Адыл Акжол уулу эркин журналист, блогер жана ютубер, ошондой эле мурда ЛТР, УТРКнын башкы директорунун орун басары болуп иштеген. 5 сентябрдан тарта бир катар өлкөлөрдүн жарандарын каттоо тартиби өзгөрөт. Бир катар өлкөлөрдүн жарандарынын Кыргызстанга кирүү тартиби өзгөрдү. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 5 сентябрдан тарта Министрлер кабинетинин номер 437 чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүү маселелери жөнүндө токтому күчүнө кирет. Ага ылайык Кыргызстанга визасыз келе алган өлкөлөрдүн Россия, Казакстан, Тажикстан, Армения, Беларусь, Грузия, Азербайжан, Молдова жарандардын каттоо тартибине өзгөртүүлөр киргизилди. Өлкөгө 60 күндөн ашык мөөнөткө жеке максаттар менен келгендерди каттоо өлкө аймагында болууга берген документтин негизинде келген максаттарына жараша жүргүзүлөт деп жазылат маалыматта. Эгерде мурда Россия, Казакстан, Тажикстан, Армения, Беларусь, Грузия, Азербайжан, Молдова жарандарын каттоо 6 айга жүргүзүлсө, узартуу укугу менен азыр каттоо жана узартуу төмөнкү Кыргыз Республикасында болууга укук берүүчү документтердин биринин негизинде гана аткарылат. Жашап турууга уруксаты, жарандыгы жок адамдын күбөлүгү, кайрылман күбөлүгү, мекен карта күбөлүгү, ошентип ЭЭПке мүчө мамлекеттердин жарандары өлкөгө кирген учурдан тартып ар бир 180 күндүк мезгил ичинде документтерди тариздебей дээрлик 90 күнгө чейин жүрө алышат. Тажикстандын, Грузиянын, Азербайжандын жана Молдованын жарандары өлкөгө кирген учурдан тартып ар бир 60 күндүн ичинде документтерди тариздебей жалпысынан 120 күнгө чейин жүрө алышат. Кыргызстандын аймагында 60 же 90 күн болгондон кийин каттоодон өтпөгөн жарандар өлкөдөн чыгууга милдеттүү жана 60 же 90 календардык күндөн кийин кайра кире алышат. Мыйзамдарга ылайык милдеттүү каттоодон төмөнкү өлкөлөрдүн жарандары бошотулат. Россия, Казакстан, Беларусь, Армения 30 күн, Азербайжан 15 күн, Тажикстан 60 күн, Грузия 90 күн. Молдованын жарандары Кыргызстанга киргенден тартып 5 күндүн ичинде каттоодон өтүүгө милдеттүү.